локтями. Колено в партере, только в корпус. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. Нармату. Демек, аралаш мушташ өнөрүнүн көрмандары азыр болсо биз ошентип кезектеги аралаш мушташ өнөрү боюнча экинчи ал эми жалпы дүнкүнгө каралган үчүнчү беттешти баштап атабыз. Элдар Кекиев ал мына узун чачтуу, демек ак көк түстөгү чолокшу менен кара кийимчен бул Актан Боомбеков эки мушкер үчүн тең аралаш мушташ өнөрүндөгү алгачкы профессионалдык беттештери, демек экөө тең дебютант деп айтсак болот. 84 килограмм салмакта беттешүүдө буга чейин албетте турнирлерди өткөрүп жүргөн, бирок айрыкча ушул аралаш мушташ өнөрүндөгү өтө маанилүү карьерасындагы учурду айтсак болот. Эки мушкер үчүн тең, экөө азыр мына айрыкча ушул жерде Элдар Кекиев ал грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону, андыктан бул жакта ошентип партерде иштегенге аракет кылып атканын толук түшүнсө болот. Прогиб жасаганга дагы дээрлик бир ирет жетишти. Жана ошол эле мезгилде греплинг боюнча спорттун чеберлигине талапкер бул албетте Актан Боомбеков. Ошондуктан партердин өзүнөн Актандын алдырып коерунан дагы шегим бар. Ошондуктан канчалык грек-рим күрөшү боюнча спорттун чеберлигине талапкер болбосун, бирок баары бир демек дал ушул партердин өзүнөн көз көрүнө артыкчылыкты менин оюмча Элдар Кекиев ала албайт. Себеби Fighter KG спорт клубунун өкүлү, бул Агаю деген лакап аттын ээси Актан Боомбеков. Ал эми Fighter KG'нин KG'де албетте ким машыктыруучу экенин жакшы билесиздер. Атактуу Кенжебек Чекиров. Кенжебек Чекиров биринчи кезекте мушкерлерге дал ушул партердеги демек абалды өтө жакшы коюп берет. Ошондуктан бирок баары бир азыр көрүп атасыздар, Элдар Кекиев грек-рим күрөшү боюнча Кыргыз Республикасынын чемпиону экенин далилдеп, азыр мына Гранден Паунд ушул жерде атандашты партерге жаткырып туруп сол кол менен соккуларды uzatууга аракет кылып атат. Мына сериялуу эмес, бирок алгачкы соккулар Элдар Кекиевде бар. Кандай болгон күндө дагы баары бир мына ушул чыныгы грек-рим күрөшүнөн келгенин Элдар Кекиев далилдөөдө. 30 жашта ал эркин күрөштө өзүнүн бир топ демек карьерасын артта калтырган. Азыр болсо сериялуу соккулар уламдан улам ишке ашып атат. Эми бул жерден кантип кутулуп чыгат болду экен? Түйүк коргонууга өтүп калды. Актан Боомбеков жыйынтыгында Элдар Кекиев ошентип бул беттеште жеңишке ээ болду. Победил одержал за 2 минуты 32 секунды техническим нокаутом